атат. Могу жерде стенка бар экен. Много эле турган стенка. Дуал. Стена, дуал. Дуалды мына контейнерди коем деп атат. Ешалиев дуалды бузуп салат. Бүт сүрөттөрү бар. Бузуп салгандан кийин эже сотко берет. Дуалымды оңдоп берсин деп. Берсе, Ешалиев айтат, бунун дуалы эски болчу ушундай. Ол сотко келишет, соттошуп эжеге айтат, 31 миң экен, эже ошону жыл сайын соттошо берип өзүңүз эле бүтүрө албайсызбы? Арин чеке бизнес экен го деп. Эже макул дейт да, анан дуалды алат дагы, но дуалды тургузат. Тургузса бүгүнкү күндө Ешалиев айтып атат, бул дуал меники деп сотко берип туруп, муну сот менен чечтирип алып атат. Анан биз бул 511-токтом бар да, мэрия жакшы билет. Мына менде жүрөт, ал документтерин бүт истер көрөм мен. 511-токтомдо мынтип айтат. Мэриянын эменин госрегистрдин 662 кортундусунун негизинде берилген дейт жер. 511-токтом. Анан биз кортундуну издей баштадык. Менде жол бар, биз эмеден сурадык, госрегистрден жок деди. Анан арден айтышты, сиз эмеден сурабайсызбы мэриядан? Мен мэрияга бардым. Мэрияга барып кайрылсам, ошол жерден Боркеев айтты. Ал место эч кандай 2004-жылы эмес. Биз 2014-жылы депутаттардын уруксаты менен, мэрдин уруксаты менен берилген, 2014-жылы берилген. Силер жаңылып атырыңар деди. Биз сразу копиясын ошондо алдык ошол жерден. Алып туруп анан сотко барып айтып атабыз. Могу жерде Чойбекова менен 260 кестешет экен бул жеринен. Наракына Молдокулова менен кестешет. Эмил бери карап турсаң, ал сен бизге түшүндүрүп бересиң. Сотко берсек, мэрия менен госрегистр айтат, жок, ар эмес дейт. Тигил жак берилген дейт. Биз ошондогу чыгарган мына депутат бул киши бар экен, Иманалиев бар экен. Ал киши жок бүгүн Иманалиев. Келет. Нерде тур жолдош деген. Анан Иманалиев бар экен, Мураталиев бар экен. Бул эже Мураталиевке эметип атты, азыр чыгарып коеюн. Насип бер, мен ушинтип ойлойм. Демек ошолор насиптешер менен. Ал акпы, көкпү, улуубу, кичүүбү каралбай дагы. Мынакей Ешалиевдин ошол жерде 2 тех паспорту бар. 2 тех паспортун тең өткөрбөдү ал. Бирөөнүндө мен бирөөнүн айырмасы бар. Эмне үчүн 2 тех паспорт? Актыга сизди кошобуз, кол коюп бересиз. Мен ушуга таң калам да, эмне үчүн муну госрегистрдеки тех паспортты каалаганда Ешалиевке чийип бере берет. Муну өзү эле бүгүнкү күндө мыйзамын бүткөн деп. Автозапчасть магазин билет болушуңуздар. Билем. Башталып аягына чейин. Жолдошум ушул жерде иштеп, ушул жерде приватизация алган 93-жылы. Ошол 93-жылдан баштап иштеп келди. 99-жылы кайтыш болуп калды. Андан кийин кайнагам экөөбүз бөлүп алдык. Мен ушул торговый залын алдым, кайнагам маржагын алды. Ошол күндөн 2012-жылга чейин иштетип келдик нормально. 2012-жылы Ешалиев деген бул жерде сатып алды. Бул жер ларек экен, ларек деп жүрөт эмеде, Коп сайысты. Сатып алып, анан кийин контейнер коюп атып, могу жерин баарын бузуп салды. Алда жасууда бар. Бузуп салганын айттым, ай балам, сен жаш келсең, муну оңдоп койсоңчу десем, ал келгенде эле айткан, жок дейт, меники жетпейт, мен бул дуал меники деп ошондо эле талаша баштады. Анан сотко бардык. Сотко барып тиги Совкеевди чакырдык. Совкеев 60-жылы курулган Совкеев келип оценка чыгарып берди, 34 миң, 35 миң деп. Ошону эметип соттон чыгарып берсең, анан ошого ремонт кылыңыз деп. Сотко барсак айттым, ошону менен ушунча жыл жүрөсүз, сот деген бүтпөйт деген мейли деп, сен аны алып кайра жасап койсоң, мен бүгүнкү күндө сен аны талашып атат. Ошондой. Ошо кайсысына түшүндүрмө берели. Кандай кайсынысы? Чектешпей дубалды айтпайсыңарбы? Дуал ал өзүнчө сот иш, нар жакта 23 метр квадрат ал өзүнчө иш. Кайсы? Дуалды чектелишпейби? Менен Ешалиевдин ортосунда 15 сантиметр жер талаш болот. Эми сот чечти, бул ошол дуал бузулсун деген соттун чечими бар да, өкүмү бар. Сноско кетти. Ал сот эми акыркы чечим кабыл алды, анын чечими менен түшүндүрмө бере алган да. Ал эми 23 метр квадрат боюнча ал Ешалиев сатып алган бизден. Башка нерсе жок, ал боюнча чектешпейт. Эгер госрегистрдин өкүлдөрү келсе, карта менен көрсөтүп бермекчисиз. Жок, карта менен көрсөткөндө чектелишпейт. Мындай фактически турганы чектелишеби? Фактически айда уже ал пустой участокто эч кандай курулуш жок азыр. Жок, эми бул жерде Чойбекова менен Ешалиевдин эми дүкөндөрү бири-бирине чектелишеби, чектелишпейби деген маселе менен кайрылышып атыр бул кишилер. Ошондо 2 участок болот. Кайсы Ешалиев Жок, мына дуал жөнүндө эле болуп атыр, мына дуал жөнүндө. Дуалдар боюнча уже сот чечим чыгарып койду. Акыркысы. Кечирип коюңуздар, булар дагы соттогу эмесин берип ойношуп атат да, мындай ачык айтканда, бетке айтканда.
Бул жерде мындай. Ошол эле 2392 2004-жылы жанагы госрегистрдин корутундусу менен берилди деп берип койгон. Бирок корутунду менен мыйзам чыкканы жер жөнүндө андай корутунду менен мэриянын дагы госрегистринде берген укугу жок. А ошол жер кийин чыгып калат дагы. Бул точно мен өзүм юрист катары менин көз карашымда. Чыгып калат да анан буларга бул гос эмеден тиги мэриядан айтабы же госрегистрден айтабы айтат. Ал жарабайт. Анткени корутунду менен жер берилбейт эч качан. Сеники жокко чыгып кетет. Ал мэриянын балансында туруп жер. Дейт дагы анан кийин 2014-жылы это муну закондун негизинде кечирип кой мен бүтүп коеюн. Закондун негизинде, мыйзам негизинде анан келип көрүшүп, но жер бош деп мэриядан алып, ал жерди муниципалдык жерден алып туруп анан берет. Булар муну биз эмне үчүн мен так билдим деп айта алам Аллахтын астына. Себеп дегенде мен так билген себеби бул болуп калды. Биз муну 2392 деп берип атканда сотко. Эшалиев барып сотто мынтип көрсөтмө берди. Мен госакты алган эмесмин дейт. Ага, мага шашылыш жок болчу дейт. 2014-жылдан бери мен алган жокмун дейт. Анан ошону токтотту дагы бир аз. Мындай жазап келе деп бир эме менен токтотту да. Кийин уже госакты пайда болуп калды. Биринчи ортук биз госактыны өткөзүп алып туруп эмеси жок экен. Сериясы. Кийин пайдасы ол госакты пайда болгондон датасы кандай болуп атат? Датасы ошол менен берилип атат. Эски мененби? Эски менен берилип атат. Эмче биз айтып атабыз. Эски менен берилип атат. Ал мынтип айтты, мен алган жокмун деди. Госакты. Мына Аллах күбө ага. Мен юрист катары мен аны жазып далбаста өткүзүп келдим копиясын. Кийин тапшырганда бул госакты алган жокмун деген эметей келсек, госактыда номер жок. Биз ошону кийинки сотко номер десек, бу жерден билбейм, соттордун кандай тиешери эмеси бар. Улам бул бирденке менен отклад боло берди дагы, анан булар законный жазат документти. Мыйзамга ошо окшоштурду да, бүттүгүн алып келип туруп. Анан жанагынын азыр кирип көрөсүздөр го, арыкты нарко контейнерди кошуп бердик деди. Ал айланайын Кудай, ал контейнер 95-96-жылдан бери турган. Контейнерге как они имеют права ошонун жерин кайра буларга чийип бергенге. Азыр киргенде көрөсүздөр. Мындай да бардык нерсени буймаласа боло берет деген болбойт. Бул арты келип тур эмди. Все равно мен ишенем Аллахка. Чыгат бул ачыкка. Берилбейт деп, жердигинен көрөлү деп. Анан ошондо мынакка жол жок болуп, эми сен чыктың беле үстүнө. Бир бала, жаш бала биз менен кошо келген ошондо комиссиянын составында. Үстүнө чыгып, мен сотка менен сүрөткө таккан. Монун артын берет деп. Монун артында мындай сүрөттү көргөнбүз да точно. Анан биздин цель мындай болгон, ногуну мынакка жылдырсын. Ошону алып туруп жерди. Мына контейнерди. Мо аварийности берди, кайка жылат элдер деп. Мен ушун үчүн макул болгом ошондо. Могу бияка жылып кетип, могу жер жол ачылып калат деп. Артка жылдырат деп. Артка жылдырат деп. Менин максатым ошондой болчу. Анан эч кандай ал ошол эле контейнер артка жылып, артында бир жыгач-жыгачтар бирдекелер жаткан ошондо. Же фундамент бар беле? Фундамент жок биздин койду. Бир беле бар болчу иши кылса. Анан ар жагын, анан мен мунун арты ушундайбы деп анан артынан да келип мен тиягынан менен башка эч ким келген эмес ошол күнү. Мен арты менен келип бир эшиктен чыгып да көргөм артында айткандай. Ошону анан кийин анан менин сөзүмө ишенишип мен көрүп келдим деп. Анан макул болуп бергенбиз жерди. Ошондо. Ногуну бияка жылсын деп эле эки бир Эшеликке берип атасыздарбы? Эшеликке берип атабыз. Артындагы эле жерди мо жердеги. Эми Эмилди кол